Президент Алмазбек Атамбаев дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири Джордж Соростун уулу Алекс Сорос менен жолукканы тууралуу президенттин маалымат кызматы жарыя кылды. Эске салсак, 18 февралда Алмазбек Атамбаев менен Джордж Сорос Мюнхен шаарында жолуккан. Дүйнөдө, анын ичинде КМШ өлкөлөрүнүн саясий процессинде өз таасири бар Джордж Соростун Кыргызстан президенти менен 4 айдын ичинде 2 жолу жолугушуу уюштуруусуна эмне себеп? Түстүү инкылаптардын каржылоочусу саналып келген Джордж Сорос менен Кыргызстандан башка Борбор Азия мамлекет башчылары акыркы жылдары деги эле жолуккан эмес. Кыргызстандын бийлигинин эң жогорку эшелонунда Сорос фонду менен байланышы бар. Анда иштеген адамдар келгени тууралуу сюжет биздин каналдан мындан 3 ай мурда чыккан. Сорос фонду жана башка батыштан каржыланган уюмдардан чыккан адамдар бүгүнкү күнү президенттик администрацияны, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматын, башкы прокуратураны, коргоо кеңешин, коомдук биринчи каналда, Кыргызстандын Америкадагы элчилигин башкарышууда. Туура бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин эң жогорку эшелонунда иштегендердин дээрлик көпчүлүгү, мүмкүн ушу президенттен башкасынын бардыгы эле го, Элвира Сариева, Мира Карабаева мисалы, Жумак Кадыров, СНБнын башчысы Абдил Сегизбаев, Америкада посол болуп жүргөн Токтогулов деген жигит, мен билгендерин эле айтып атам, билбегендери канча. Негизгиси ушул чечүүчү кызматта тургандардын көпчүлүгү эле Сорос фондуна же болбосо бир эл аралык уюмдарда, НПОлордо иштеген адамдар келип калып атат да. Бул деген кандайдыр бир сырткы күчтөрдүн Кыргыз мамлекетинин ички ишине кийлигишүү менен, таңуулоо менен өзүнүн саясатын жүргүзүп жатабы деген ойго кетебиз. Активист Адил Турдукулов Сорос Кыргызстан эгемендүүлүк алган соң бир топ жакшы иштерди кылганын жана экс-президенттерге дайыма демократиялык баалуулуктар тууралуу эскертип келгенин айтат. Бирок анын фондунда иштеп кеткен адамдар бүгүнкү бийликти дээрлик көзөмөлгө алган учурда адам укугунун бузулушу, демократиялык баалуулуктар тууралуу ооз ачпай жатканы суроолорду жаратат дейт. Менин эсимде ошол Акаев мезгилинде дагы ал мисалы президент эмки шайлоого барбашы керек деп баса айткан. Бакиев анда да мындай ойлорду айтып келген. Отунбаев менен жолугуп, силер ошол кызматка жабышпай, өз ыктыярың менен кызматты тапшырып берип атканыңар абдан жакшы деген оюн айткан да. Анан кийин бирок азыркы учурда эмне үчүн мындай ойлорду айтпаганым мага да түшүнүксүз. Кыргызстанда Джордж Сорос сыяктуу эле түркиялык Бозгундагы аалым Фетхуллах Гүлендин мектептери, университети бар. Түркия бийлиги былтыр Гүленчилер Кыргызстанда бийликти күч менен алып коюуна аз калды деген эскертүү менен чыккан. Кыргызстандагы Себат мектебинин бүтүрүүчүсү Семетей Талас уулу Кыргызстандагы бийликти Себат мектебинен окуп чыккан адамдар эмес, Сорос фондунан чыккан адамдар ээлеп коюшканын, бул Кыргызстандын Россия сыяктуу стратегиялык өнөктөштөрү менен мамиленин бузулуусуна алып келүүсү мүмкүн дейт. Россияда фонд Соросту өтө эле жакшы бир мындай кабылдай беришпейт да. Путин келгенден баштап эле булар менен мамилеси начар. Анан эгерде кийинки мисалы болгон бийлик башкарууну Соростун кадрларына бере турган болсок, көптөгөн мамлекеттер менен, ошол эле Россия, ошол эле араб өлкөлөрү менен мындай мамилебиз начар болушу мүмкүн. Себеп дегенде ошо фонд Сорос Украинадагы, Грузиядагы мисалы революцияларды каржылаган билебиз. Кийин ошо Украинада Россияга каршы жанагындай маалыматтык согуштар жүргүзгөн, мисалы үчүнчү. Россия мындай итатай тутулат да, Соростун атын уккандачы. Джордж Соростун акыркы айларда Кыргызстанга кызыгуусунун артып калуусу да жөн жерден эместей. Анткени бардык негизги кызмат орундарын анын фондунан чыккан адамдар ээлеген. Ал арада Джордж Сорос Кыргызстандагы кайсы бир партиянын президенттикке талапкеринин шайлоо кампаниясын каржылайт деген сөз таркаган. Көп узабай Джордж Сорос бийлик сунуштаган Таза коом долбоорун колдогону белгилүү болду. Өзүн россиячыл деп санаган президент Алмазбек Атамбаевдин бул аракетинде жана анын айланасындагы Сорос фондунан чыккан кадрларга Россия кандай карайт болду экен белгисиз. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Элеманов, Сентябрь.